Максат айылынын 150дөн ашуун тургуну коңшу айылдагы мектепке жайгашты. Баткен облусундагы чек арада атышуу болгон аймакка жакын Максат айылынын айрым тургундары жеке коопсуздук үчүн үйлөрүнөн чыгып кетишкен. Учурда 200ге жакын киши кошуна Бешкент айыл өкмөтүнүн эски Оочу айылындагы мектепке жайгаштырылды. Бул тууралуу Кулунду айыл аймагынын атын атабаган өкүлү кабарлады. Маалыматка караганда тургундар жергиликтүү бийликтин демилгеси менен эмес, өздөрү көчкөн. Буга чейин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү соңку кырдаалга байланыштуу айылдан көчкөндөр жок экенин билдирген. 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде атышуу болгон. Андан 41 жаштагы бир кыргыз чек арачысы курман болуп, эки тараптан 20дан ашык адам жабыркады. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы жарадарлардын 7 аскер адамдары, ал эми 6 адам Лейлектеги Максат айылынын тургундары экенин билдирген. Жарат алган 10 жаран бүгүн Бишкекке жеткирилди.